Саламатсыз, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акынжанович, мен бүгін сіздердің көңіліңіздерді ушул токен тармагында иштеп жаткан жеке ишканаларга бурайын деп чечтим. Бул жөнүндө 2018 жылда ар кандай маселеде ушул токен тармагында иштеген жеке ишканалардын коммерциялык банктардагы депозиттик эсептеги рекультивациядагы которулган акчаларды пайызга боюнча көтөрүп чыккан болчумун. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыкулов Толкунбек Сагынбековичке берген жообумда коммерциялык банктарда депозиттердин бир канча түрү болгондуга байланыштуу аны пайызга депозиттик эсепке койсо боло турганын белгилеп кеткен. Менин атыма токен казып алуучу жеке ишканалардын коммерциялык банктардагы депозиттик эсептеги акчаны пайызга коюу эсеп ачуу жөнүндө кайрылуу каттар келип түшкөн. Бирок банк токен казып алуучу жеке ишканалардын Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин рекультивацияда депозиттик эсептеги акчаны пайызга коюу боюнча справканы алып келүүсүн сураган. Токен казып алуучу жеке ишканалар ГКПН кат менен кайрылса, ГКПНдин бөлүм башчысы каттын маанисине түшүнбөстөн туруп каршы пикирин кат аркылуу билдирген. Өкмөт башчы Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкевич 2019 жылдын отчетунда кумтөр менен стратегиялык келишимде чоң ийгиликтерге жетишкендиктерин айтып, кумтөрдүн рекультивациядагы которулган депозит акчасы бүгүнкү күнгө чейин чет мамлекеттик коммерциялык банктан Кыргыз Республикасынын территориясына коммерциялык банктарга которуп келүүсү да киргендигин айтып өткөн. Ал акчаны өкмөт башчысы алып, элибизге жеңилдетилген кредит бере тургандыгын айтканда мен Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкевичке жеке ишканалардын укугун бузгандык болот деп айтканымда, өкмөт башчысы кумтөрдөн рекультивациядагы депозиттик акчасын келишим негизинде пайызга алуусун айткан болчу. Жер казынасы мыйзамында рекультивацияга которулган депозиттик эсептеги акчаны салыкты, социалдык төлөмдөрдү, бажы жана кредиттерди жапканга мүмкүн эмес деп так жазылган. ГКПНдин төрагасынын орун басары Ибраев Карыбек Эмилжановичтин ою боюнча атамекендик токен казып алуучу жеке ишканалар рекультивацияга которулган депозиттик акчаны пайызга коюу мүмкүн эмес, ал эми кумтөрдөгү ишканага мүмкүн кантип түшүнсө болот. Дастенбек Артисбекович, мен сизден суранарын протоколдук тапшырма берсеңиз, тиешелүү комитетке суранып кетер едим. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Калпак күнү менен сиздерди куттуктап кетем. Рахмет.